Урматтуу калайык калк, мен Facebook социалдык тармагынан кайра курууга 40 жыл деп бир катар ошол берүүлөрдү өткөрдүм. Эми бул маселеге кызыгуу ар кандай кайрылуулар, коңгуроо чалуулар болуп атат. Ошол теманы дагы мындай кененирээк, тереңирээк берсеңиз деген. Эми анын үстүнө мына эне тилибиз кыргыз тилин өнүктүрүү маселеси дагы жогорку кеңеште каралып, абдан чечкиндүү бир жакшы чечимдер кабыл алынып атат. Эми эне тилибизди өнүктүрүүдө ачыгын айтыш керек, биз азыр баягы турмуш тиричиликтик гана деңгээл менен чектелип калып атабыз. Ошон үчүн көпчүлүк учурда аралаш тил болууга биз туура келип атат. Ал эми тарых, мына Төлөгөн Касымбековдун эң кыргыз атпайга белгилүү чыгармасы «Сынган кылычтан» айкын түшүнөбүз. Бул эне тилди жаттыктырууда тарыхтын ролу өзгөчө. Мына ошондуктан мен ошо эне тилибизге дагы бир боек кошуу максатында дагы ошо кайра курууга 40 жыл деген сиздерге бир өзүмдүн ой пикирлеримди айтуунун циклдерин өткөрсөм деген атамда. Эми кайра куруу саясаты кандайча болгон, анын ролу жөнүндө. Биз эми мына былтыр эле Кара Кыргыз автономдуу областтын 100 жылдыгын өткөрдүк. Бул автономдуу область болушубузда Владимир Ильич Ленин баштаган Улуу Октябрь революциясынын ролу чечүүчү жана аныктоочу экендигин баарыбызга билебиз. Ал эми биз бүгүнкү күндө жашап аткан, биздин ой жүгүртүүбүзгө, акыл эсибизге, алдыбызга койгон максаттарга, жашоо образыбызга чечкиндүү өзгөртүү киргизген, биздин далай кылымдар бою эңсеп, көксөп, сагынып келген өз алдынча эгемен, эркин, күнкорсуз, суверендүү мамлекет болуубузга негиз түзүп, ошонун алгачкы ташпайын койгон окуя 1985 жылдын 23 апрелинде ошол кездеги СССР Борбордук комитетинин генералдык секретары, Жогорку Советинин президиумунун председатели Михаил Сергеевич Горбачев жарыялаган перестройка, кайра куруу саясаты акырында жүрүп отуруп, бизге ушул суверендүүлүктү ачыгын эле айтыш керек, белек кылып тартуулаганы бул адамзат тарыхындагы өтө сейрек эмес, бирден бир жападан жалгыз болуп өткөн өтө маанилүү, өтө салмактуу окуя. Ошондуктан бул кайра куруунун 40 жылдыгына өзгөчө бир маани берип, өзгөчө бир мындайча айтканда дыкаттыкта көңүл коюп, ошол кандай болгондугуну баяндап, эсибизге түшүрүшүбүз керек.
Эми мен бул кайра куруу саясаты жөнүндө айтсам, мына быйыл менин жашым 80ге чыгып атат. Ошол 80 жаштын мен туп-туура 40 жылдыгыны советтик компартиялык социализм идеологиясынын системасында жашап өтсөм, 1985 жыл перестройка кайра куруу башталгандан бери мына дагы 40 жыл өттү. Ошол 40 жылды мына могул жаңы бурулуштук окуяда баштан кечирип атам. Эми перестройка жөнүндө айта кетсем, мен бул перестройканы эми перестройкага чейин деле, бирок айрыкча ошол Горбачевдук кайра куруу жарыялагандан бери гана жалаң эле баягы өзүмдүн башымдан окуя катарында бир саясий, социалдык өзгөрүүлөр катарында кабыл албастан, мен ошол улуу күндөрдөн андан мурун дагы мына могундай күндөлүктөрдү жазып, ошол ар бир күндө болгон окуяларды мына могундай чоң тетрадтарга күндөлүккө түшүрүп, андан сырткары мына могундай папкелерге чоң могундай папкелерге ошол кездеги жарык көргөн баягы гласности Горбачевдук кайра куруу маалымдуулук жарыялангандан баштап жарык көргөн гезит, журналдардан, брошюралардан, рефераттардан ошол кыркып алып, керектүү макалаларды архивди түзүп келатам. Азыркы күндө менин бир 100ге жакын папкем болуп калды, ушул күнгө чейинки түзгөн архивим. Ошондуктан мен айтып бере турган өтө уникалдуу, кызыктуу, анын үстүнө баягы тарыхтын бүктөмдөрүндө, тарыхтын бир мындай эскерилбей, эске салынбай калып кеткен булуң бурчунда калган дагы көптөгөн окуялар жөнүндө айтып бере турган фактыларым бар. Эми перестройка жөнүндө сөз кылганда биз мындай деп айтабыз. Перестройка ошол 1985-жылы башталган перестройка 1991-жылы Советтер Союзунун чачылып кетиши менен, ошол СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Сергеевич Горбачевдун өз ыктыяры менен ошол бийликтен баш тартышы менен аяктаган деп гана коебуз да. Ал эми чынында алып караганда, мына бүгүнкү күндө биз бүткүл дүйнөлүк масштабта башыбыздан өткөрүп аткан өтө татаал окуяларды, өтө татаал жаңыланууларды, бурулуштарды бир эле саясий эмес, экономикалык аспекттен алсак да, философиялык, социологиялык аспекттен алсак дагы, ошондой эле жашоо образ жагынан, идеологиялык жагынан алсак дагы баардык жагынан чоң өзгөрүүлөрдү алып келген окуя болгон. Бир эле Советтер Союзунун чачылып кетиши бул бир окуя. Ал кайра куруу саясаты ошол кездеги бүтүндөй соцлагердин чачылышына алып келген. Болгария, Венгрия, Чехословакия, Германия, Югославия, ар жагы Куба, ушундай бир катар социалисттик өлкөлөрдүн дагы чачылышына алып келген. Андан сырткары
НАТО менен Североатлантический блок деп коет. Ошо НАТО менен тең салмактуулукту түзүп турган Варшава келишими, өз ара коргонуу Варшава келишими уюмунун дагы мындайча айтканда өз ишин токтотуусуна. Андан сырткары СЭФ, Совет экономических взаимопомощь деген болгон. Ошол СЭФ дагы өзүнүн социалисттик мамлекеттер ортосундагы өз ара илимий техникалык, технологиялык, билим берүү жана чарбалык, экономикалык жардамдашуу уюмунун дагы өз ишини токтотушуна алып келген. Мындан тышкары мына могу Индия мамлекети социализмге багыт алып аракеттенип келаткан. Булар дагы социалисттик багыттан ошол 1,5 миллиард эли бар азыркы Индия мамлекети кайра ошол капиталисттик жолго баштанган. Андан сырткары бардык капиталисттик өлкөлөрдө, чоң өлкөлөрдө, ошол эле Америкада, Англияда, ал эми Франция, Италия өлкөлөрүндө, Португалия өлкөлөрүндө, Европанын бир катар мамлекеттеринде коммунисттик партиялар ушунчалык жогору абройго жетип, бийликти шайлоо аркылуу жеңип алуучу даражага жакындап калышкан эле. Андан сырткары Азия, Африка, Латин Америка өлкөлөрүндө ошол колониалдык Англия, Франция, Италиянын колониясы болуп ондогон жылдар ал эмес бир нече кылым колония болуп келип, ошо колониализмге каршы Советтер Союзунун таасири менен, колдоосу менен ошо колониализмге каршы күрөшүп, социалисттик мамлекет болобуз деп аткан өлкөлөр дагы өзүнүн ошол күрөшү улана берген, бирок кийин алар түз эле ошол өзүнүн капиталисттик багытын ошо улантып кетишти. Анан дагы бир башкы маселе, Советтер Союзу 15 союздук республиканы өз конституциясы бар, өз мыйзамдары бар. Мамлекет абалындагы 15 союздук республиканы башкарган империя Советтер Союзу. Андан тышкары Финляндия менен Монголия дагы ушул иш жүзүндө республикалык эле абалда болгон. Мына ошол чоң империя Америка Кошмо Штаты, капиталисттик өлкөлөрдүн башында турган Америка Кошмо Штаты менен тең салмактуулуу жаратып, эки полярдуу дүйнө болуп турган абал бир полярдуу дүйнөгө, мындайча айтканда, Америка Кошмо Штаты өзүнүн бүткүл дүйнөгө таасирини жайылткан абалга алып келген. Анан эми кайра куруунун өзүнө келе турган болсок, 85-жылы 23 апрелде Михаил Сергеевич Горбачев кайра курууду жарыялаганда, бул киши ускорение, анан кийин кадрдык жаңылануу деген мындайча айтканда саясат менен баштаганда, тездетүүнүн стратегиясы деген өзүнүн ошо саясатын жүргүзгөн. Анан бул тездетүүнүн стратегиясы боюнча биз техникалык, технологиялык, инновациялык, ушу жаңы бийик технологияны колдонуу жагынан биз капиталисттик мамлекеттерден артта калып атабыз. Биз ошону артынан кууп жетип, баягы коммунизмди программасын жарыялаганда, Американы кууп жетебиз, озуп кетебиз дегендей эле, биз кууп жетип,
Анан алдыңкы өнүккөн өлкөгө айланабыз деген чоң bir жараянды жарыялаган. Men sizlerge atayın izlep көрсөтөйүн деймин. Мына тездетүүнүн стратегиясы деген эмгеги Михаил Сергеевич Горбачевдун жетекчилиги менен бул 30дан ашык автор жазышкан. Бул окуу куралы 1987 жылдан баштап жогорку окуу жайлардын бардык мындайча айтканда курстарында окуу куралы катарында окутула баштаган. Анан бул жерде бир эскере кете турган окуя бар. Ошол эле 85-жылдын апрелинде кайра куруу жарыяланса, май айында антиалкогольный кампания дегенди жарыялаган Михаил Сергеевич Горбачев. Бул антиалкогольный кампания эми Советтер Союзу баягы Леонид Ильич Брежнев 18 жыл башкарган Советтер Союзун. Ошону айтып жүрбөйбү? Брежнев өзү да ичкен, элге да ичкенге кене мүмкүнчүлүк берген деп. Мындайча айтканда ичимдикке берилүү бир топ эле өнүгүп кеткен. Айрыкча мына климаты суук Сибирь тарапта ошол берки Советтер Союзунун Европа бөлүгүндө дагы, андан сырткары ушул Борбор Азия тарапта деле бир топ баягы жөрөлгө болуп кеткен да. Мына ошол антиалкогольный кампанияны жарыялап, арак чыгарууну keskin токтоткон. Андан сырткары эң чоң жүзүм плантациялары болгон. Вино, коньяк чыгарган. Бул Арменияда, Грузияда, Азербайжанда болгон. Ошол жүзүм плантацияларыны кыркып азайткан. Ал Кыргызстанга да таасири тийген. Биздин Кыргыз шампан вин комбинаты чыгарган вино, айрыкча кыргыз коньягы ошол кезде Союзда өтө популярный болуп турган. Ал эмес маалымат каражаттарында да жарык көргөн. Убагында атактуу Уинстон Черчилль ошо кыргыз коньягыны буйрутма берип алып ичкен. Себеби эме Париж коньяктар боюнча Париж көргөзмөсү уюшулганда, ошондо кыргыз коньягы дүйнөлүк масштабта күмүш медаль жеңип алган да, ошонун таасиринен. Бирок бул антиалкогольный кампанияны ошондой катуу чечкиндүү жарыялоонун чоң дагы катачылыгы болгондугу айкындалган да. Себеби аны андай кескин жарыялабаш керек болду. Себеби бул массалуу түрдө элдин бир жагынан кайра куруу саясатына наразы болуп, сус мамиле жасоосуна алып келген. Экинчи жагынан айрым маалыматтар боюнча бүткүл өлкө боюнча 13%га чейинки бюджетти толтуруп турган киреше ушул тараптан кирген. Мына ошентип Михаил Сергеевич Горбачевдун ускорение, анан кадрлык революция деп Горбачев мурунку аксакал жетекчилерибизге салыштырмалуу бир топ жаш болгон, ошол кезде 53 жашта эле. Анан көптөгөн баягы жаш кадрларды дайындаган, эски кадрларды алмаштырып, бул дагы ойдогудай натыйжа берген эмес. Анан мына ушул акыбалда Горбачев 1987 жылдын
27 yanvarında жаңы уран менен жарыялайт. Как преодолеть эпоху застоя и обновление все стороны жизни страны деп. Эпоха застой мына Брежневтик мезгилди, андан кийинки жанагы Черненконун мезгилдерине эпоха застой деп аташкан. Ошол 1987 жылдын 27 январында жарыялаганда жалаң эле экономикалык реформа эмес, эми биз саясий да реформа жасайбыз деп биринчи жаңылыгы чоң жагыла ошол саясий реформа болгон. Ал саясий реформа боюнча анча бир катар Горбачев айткан, биз социализм идеологиясына, коммунизмди куруу идеясын чамбай туруп, бирок убактылуу экономикалык кризистен арылыш үчүн капиталисттик бир катар эмелерди, ыкмаларды кийриш керек деген. Эми мында түшүндүрө кетишим керек, Советтер Союзу коомдук менчиктин негизинде пландуу экономика менен өнүккөн. Пландуу экономиканын негизги мотору идеология болот. Ал эми капиталисттик система жеке менчиктин эсебинен рыноктук базар экономикасына, эркин базар экономикасында өнүккөндө, мына ошентип базар экономикасынын айрым элементтерин киргизет. Бул биринчи индивидуальный трудовой деятельности, жекече ишкердикке уруксат берүү. Бул баягы майда ишкерлерди, парикмахерский, баягы бут кийим ремонттоо, кир жуу, анча-мынча кийим тигүү жана ушундай нерселерге ошону жекече алып барууга, аны үй бүлөлүк подряд, үй бүлөлүк аренда деген ыкмалар аркылуу, анан жекече ыкмалар аркылуу ошого уруксат берилген. Андан сырткары кооперативтерди түзүүгө дагы уруксат берилген. Кооперативтерди түзүп, бир катар как создавать кооператив деген брошюралар басмадан чыгып элге таратылган. Бир катар кооперативтерде түзүлө баштаганда, эми ушул жерде дагы бир чоң жаңылыкты киргизген Михаил Сергеевич Горбачев ошол эле 87 жылдын 27 январында. Бул гласности. Демократия бул ачык коом, сөз эркиндиги, айкындуулук, маалымдуулук, адам укугу, плюрализм, мыйзамдын күчтүүлүгү деген уран менен перестройка, демократизация, гласности деген ушул уран плакаттарды жазып, ушул маалымдуулукту жарыялаган. Бул жерде маалымдуулукту жарыялоо чынында тарых көрсөттү, Горбачевдун кескин ушу бүт цензураны жоюп, баягы советтик компартиялык цензура болгондо, аны жоюп, биротоло чоң уруксат бериши, албетте бул шашылыш иш болгон. Аны маалымдуулукту бериш керек болчу. Бирок аны акырындап элдин аң сезимин көндүрүп бериш керек эле. Маалымдуулукту биринчи бергенде мындай деген кыялдануулар болгон. Бул маалымдуулук демек жаңы техника, жаңы технологияны, мына ачык коом айрыкча саясаты, башка чет өлкөлөрдө эң жакшы алдыңкы технологияны, өнөрдү, жөрөлгөнү, демилгени алып келүүгө өбөлгө түзөт деп. Бирок иш жүзүнө келгенде бул баягы эски жараны тырмоо дегенге айланып,
Советтер Союзуну ошо Маркс Ленинен баштап ошо бүтүндөй сындап, туура эмес болгон, ката болгон, репрессия болгон, басмырдоо болгон, кулак болгон дегенге өтүп кеткен да. Анан ушул жерде бир айта кетип, түшүндүрө кете турган жагдай бар. Эмне үчүн Горбачевдун ускорение, тездетүүнүн стратегиясы деген баягы абдан негизинен туура коюлган. Биз эскирген технология менен отурабыз. Жаңы технологияга, заманбап технологияга, бийик технологияга өтүшүбүз керек. Модернизация, хай-тек, креативдүү экономика, креативдүү индустрия деген сөздөр айтылган. Бирок алар өз натыйжасын бербеген себеби советтик жашоо мына могул экинчи дүйнөлүк согуш көрсөткөн. Андан кийин Сталиндик 5 жылдыктар өтө жогорку темп менен жылына 18% азыр дүйнөлүк масштабтан да рекорд эч ким жарата элек. 17-18% жылына өсүүдү көрсөткөн. Сталин башкарган жылдарда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Сталин каза болгонго чейин. Ошондой эле жанагы БАМ, Дың жер, дагы башка ошол демилгелүү дух, ошол новатордук, энтузиазм деп коет, шыктануучулук, жеке кызыкчылыктан коомдук кызыкчылыкты бийик коюп, акча менен эсептешпей, өзүнө түшкөн жеке киреше менен эсептешпей, элим үчүн, келечек үчүн коммунизм деп кара жарын каршы уруп эмгектенген баягы партиялык дуктагы, элдик дуктагы калбай калган экен да, болбой калган экен. Анткени муну ошол 1946-жылы ошол эле Уинстон Черчилль жарыялаган муздак согуш деген идеология, аны дагы алдыда кандай болгонун айтып берем. Элдин мүнөз пейилини бир топ бузуп, капиталисттик система эң сонун ошо жакта, жыргалдын баардыгы ошо жакта, социализм болбойт. Бул тарыхый аренадан бул четтетиш керек деген идеяга берилип калган экен. Мына ушундай дагы эсенчилик болсо дагы кенен сүйлөшөбүз.